Ассаламу алейкум. Жалпы машина кейжи каналының көрүүчүлөрүнө келген ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Ушул тутуп аткан орозолуңуздарды Алла таалам кабыл кылсын деп, ушундай жакшы ниеттер менен биз өзүбүздүн жыйынтыктоочу бүгүнкү күнгө видеобузду баштайбыз. Жаңадан көрүп аткандарга айта кетейин, сиздер машина кейжи каналын көрүп жатасыздар. Биздин каналга подписаться кнопкасын басып жазылыңыздар, жана жанындагы коңгурочону да басып коюңуздар. Ар бир видеобузга лайк басып, комментарий да калтырганды унутпаңыздар. Бүгүн 18 апрель 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Азыркы бул видео сиздерге тартуулай турган орто баадагы унаалар болуп кетет көбүнесе. Мо Golf 4-төн баштайлы, универсал 2001, объему 240 000 сом. Коробка механика. Opel Astra 2006, объему 1.4, коробка автомат 280 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы, ушунда куюлган дистерде. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Volkswagen Passat B5 Plus седан 2006, объему 2, коробка механика 250 000 сом. Chevrolet Epica 2006, объему 2.4, 400 000 сом. Коробка автомат. Мультируль, круиз контролю менен, климат автофункциясы менен бир зоналуу. Volkswagen Golf 4 2001, объему 1.6, коробка механика $3,500. Chevrolet Lacetti Россия транзит номеринде 2004, объему 1.6. Ага. 290 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Кондиционер барбы? Ооба, 290, тура эле айттык. 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Канча болуп атат? 250 000 боло турган баасы дейт. Биринчи муундагы Toyota Velis 2001, объему 1.8, коробка механика, есим байланыш номери 550 50 25 50. Салону универсал бу. Lacetti. Gaz жабдыгы да коюлган дейт. Газ бензинде 2008, объему 1.6, коробка механика 200 канча болду баасы? 250 000 кеми бар. BMW так, бул 7 серия болуш керек. 2003, объему 4.4, $6,500. Есим байланыш номери 559 59 39 69. Кара кожа, монитор бар, мультируль, корректировка кен, электрорегулировка деген, отургучтары люк бар. Да, бир BMW-ге
маркасына тиешелүү X5 2002 объему 4 бензин, коробка автомат. Газ жабдыгы дагы бар экен. Так, салонун көрсөтөлү. $7000 деп атат. Айтылыш баасы. Mitsubishi Montero Sport деген дагы немеси бар экен. Бул да ушундай кроссовер 2000-жылы чыгарылган, объему 3, коробка автомат, газ жабдыгы дагы бар бунда, газ бензинде. Ачык элеби? Салон көрсөтүп коеюн. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Газын датчиги мынакей. Коробка автомат, монитор бар. Подлокотник. Басы 500 000 сом. Honda Accord, оң руль. Айтмакчы атайындагы оң рульдуларга өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарганбыз. Ошондо көрүп койсоңуздар болот. Универсал бул. 2002, объему 2.3, бензин, газ кен бул дагы. Салону. Bunun baası kança oldu? 400 000 сом. Bağıptır. Deu Lacetti. 2004, объему 1.6, коробка механика. 310 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Кондиционер печка, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Пробеги 198 000 километр экен. Багажнигин да ачып коюп атат. Салонун эле ачып койсо болот. Hyundai Getz. Машина кейжи. 2002, объему 1.4, коробка автомат. Мынакей салону. Hyundai Solaris рестайлинг. 2014, коробка механика. Төрт дөңгөлөктен кышкы, протекторлары жакшы. Так, салонуна кайрылсак, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, подогрев сидений 2 режимде бар, кондиционер печка. Баасы 450 000 сом деп атат. Hyundai Getz. Туманниктер бар. 2004, объему 1.4, коробка механика, 230 000 сом. Так, салонун көрсөтүп коелу. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, кондиционер печка. Автозапуск барбы? Автозапуск бунда да бар экен, жакшы сигнализациясы менен кошо да. Подогрев сидений бар. Комплектация жакшы, максималдуу комплектацияда экен. Уна в принципе баасын деле жакшы эле жазып коюпсуңар, 230 000 деп. Боло турган баасы канча болуп калат? Мен көрүүчүлөрүм дагы көрүп, может алып калышы мүмкүн. 220 000, 10 000ге түшөт экен. Коробка механика ходовойный полный караттым. Бир гана подкрыльник койсо болот. Подкрыльник? Эми ал өтө деле зарыл эмес. Ооба, жакшы. Коробкасын жасаттым деп атат ээси. Айтмакчы урматтуу көрүүчүлөр, мен эми негизги эле мындай үстүртөн эле маалыматты көрсөтө кетемин. Калган өзүңүздөргө кызык болгон маалыматты бир гана эсине телефон чалып
өзүңүздөр түзмө түз байланышып сурап WhatsApp аркылуу видео менен дагы көрүп алсаңыздар дагы болот, жандуу өзүңүзгө кызык болгон жерлерди көрсөтүп коюңузчу деп. Mercedes-Benz C-класс 2003 жылы чыгарылган коробка автомат, объемы 1.8, $5000. Универсал экен. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов, комплектация Elegance 2004, объемы 3.2, бензин $7500. Honda Jazz 2008, объемы 1.4, коробка механика $4300, 360 000 сом. Hyundai Sonata 2014, объемы 2, бензин, коробка автомат $10,000. Mercedes-Benz C-класс. А так дискасы бар да? Бир алдыңкы дискасы башкача экен эле, анан кийин бар дейт өзү. 4 тең эле окшоштуп атат дейсиз. 2000 жылы чыгарылган, объемы 2.4, коробка автомат. Баасы канча болуп атат? 400 000 сом дейт. Мына дискасы мынандай сабвуфері бар екен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кайтып жатып, адаттагыдай бир сатылган унааларды эгер алдыбыздан чыгып калса көрөлү деп атабыз. Бул маалымат кагазы турат, айнегинде сатылган эмес. Эгер ушундай жетишип калсак, көрсөтө кетем ушул кайтып аткан унааларды. Mercedes-Benz E-класстагы. Бул жакта музыка угулуп атат экен, кагазы да бар экен, алда сатылбаптыр. Маалымат кагазын алып койгондор ошондо сатылган болот, урматтуу көрүүчүлөр. Эмнегедир сатылган унааларды аз эле көрдүм. Бунда дагы маалымат кагазында маалымат кагазы турат дегеним. Мына эми жыйынтыктай берели. Бардык видеолорубузду көрүп, комментарий калтырып, эң негизгиси лайк басып аткан биздин туруктуу көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирип кетемин. Барыңыздарда, ишиңиздерде ийгилик, чын ден соолук болсун. Ыйык Рамазан айында Алла таалам ушундай сиздерге бардык жакшылыктарды берсин, ыйман нурун аябай чачсын сиздерге, береке берсин жерибизге, элибизге демекчимин. Эмдиги чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.